2025-жылы канча кардарды турак жайлуу кылдык? Ипотекага квартира алгыңыз келет, бирок баштапкы төлөмгө чогулткан акчаңыз жокпу? Бүгүнкү күндө проценттик пайыздар канча болуп жатат жана ошондой эле даяр кирип жашай турган квартиранын баасы канча жана ошондой эле новостройкадан бүт элек үйлөрдөн алсаңыз кандай сизге пайдасы бар? Ушул темалар жөнүндө бөлүшүп өтөм. Жана ошондой эле ипотеканы алгандан кийин албетте ар бир мекендешибиз аны туура төлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Туура төлөө жөнүндө көп видеолорду чыгарып келем мекендештер. Бул жолу дагы сиздерге айтпасам болбойт. Амансыздарбы урматтуу мекендештер? Кирип келе жаткан 2026-жыл жалаң гана жакшылыктын жылы болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө бекем ден соолук, тынчтык, аманчылык, жакшылыктарды гана каалап каламын. 2025-жылы аябай жакшы иштедим десем болот. Эч кандай эч жакка барбай, болушунча кардарларга убакыт бөлүп, ар бир мекендешибизди үйлүү кылууга бар күчүбүз менен, командабыз менен иштедик. 2025-жылы канча кардарды турак жайлуу кылдык десем, болгону 86 кардарды турак жайлуу кылдык. Ал отчетту примерно билет элем, бирок 100дөн ассак керек эле деп ойлогонмун. Бирок ойлогондой болгон жок. Бардыгын санап келгенде 71 кардарыбыз Москва, Московской областтан, андан калганы болсо башка региондордон болуптур. Региондордон аябай аз сделка өткөрүптүрбүз быйылкы жылы. Аябай маанайым түштү десем болот. Бирок ошол өзүмдүн состояниямды айта турган болсом, өзүмдүн чарчоом жөнүндө айта турган болсом, аябай как будто бир 500 адамга үй алып берип койгондой аябай катуу чарчап жыл бүттү десем болот. Себеби сиздерден эч нерсени жашырбайм. Кыйын болгон моментте кыйын болуп атат, жакшы болгон моментте жакшы болуп атат деп бардыгын айтып өтөм. 2024-жылы биздин агенттик аркылуу 227 кардарыбыз турак жайлуу болсо, ал эми 2023-жылы 240 кардарыбызды турак жайлуу кылган экенбиз. Элестетиңиздер, даже жарымынан дагы аз быйыл элге кызмат кылыптырбыз. Бирок как будто аябай ошол сделкалардан дагы 2 эсе көп сделка өткөргөндөй чарчап жылды жыйынтыктап атабыз. Билем, быйылкы жыл көпчүлүк үчүн оңой жыл болгон жок. Бардык эле мен тааныган, мен жакшы билген адамдардын көбү менен баарлашып сүйлөшүп турамын. Быйыл оор жыл болду. Бир эле биздин сферада эмес, көп эле сферада кыйын оор жыл болду деп айта алам толугу менен. Андан сырткары Амина пайда болду, быйыл жаңылык болуп, андан сырткары реестрге көпчүлүк түшүп, адамдардын дагы маанайына аябай таасирин тийгизди десем болот. Себеби кайсыл жерде туруктуулук аз болсо, ошол жерде адамдар аябай переживать этип, аябай ушундай ситуацияларга кабылат. Ошондуктан дагы болушу мүмкүн деп эсептейм. Ал эми кандай болгон күндө дагы туруктуулукту кармап, башка шаарлар менен дагы иш алып барып, кардарларыбызды үйлүү болом деп жакшы ниет кылган кардарларыбызды 2025-жылы 86 кардарыбызды гана ачкычын тапшырып кубандыра алдык. YouTube каналымда үй алып берген кардарларыбыздын видеолорун бөлүшүп келем сиздер менен. Ушундай алды, ушунча калды, баштапкы төлөм бербей алды деп. Бул видеону Instagram баракчамда дагы, TikTok баракчамда, YouTube каналымда, Telegramда дагы жарыялап келем. Бирок ошого карабастан мен канча баштапкы төлөм бериш керек, баштапкы төлөм жок, чын эле үй алып бересиңерби дегендер дагы жок эмес. Билесиздерби, канчалык сен кардарларга мүмкүнчүлүк түзгөн сайын кардарлар кайра эле ошол суроону берип, чын эле алып бересиңерби, баштапкы төлөмү жок, мындай үй алып берет экенсиңер, мындай дегендер дагы жок эмес. Келиңиздер, мен ушул жерден сиздерге бир толук түшүндүрүп айтып өтүп кетейинчи. Эгер сиз баштапкы төлөмү жок квартира алып аткан болсоңуз, сиз идеальный квартира алып атасыз. Себеби биз рыночный стоимостьту аябай анализдеп, анан кардарларга үй алып беребиз. Мисалы, биз үйдүн эмерегин же болбосо үйдүн ремонтуна карабай квадратын сатып алганга аракет кылабыз. Квадратын, местоположениясын, планировкасы биз үчүн эң биринчи орунда туруш керек. Не красота, а именно площадь квартиранын чоңдугу. Ошону көпчүлүгү түшүнбөйт экен. Эгер баштапкы төлөмү жок квартира ала турган болсок, биз ремонту жок, анан кийин мындай квартира алып калат экенбиз. Жок, туугандар, андай эмес.
эң идеальный, эң сонун квартираларды аласыздар. Ал ремонтко келе турган болсок, ремонтту сиз эч ким шаштырбайт, эртең жасашыңыз керек, бүрсү күнү жасашыңыз керек дебейт. Акырындап сонун кылып өзүңүзгө жаккандай кылып ремонт жасап алсаңыз болот. Ал эми өзүңүздөр билесиздер, биздин агенттик аркылуу 90% кардарыбыз баштапкы төлөм жок үй алышат. Андыктан сиздер баштапкы төлөмгө акчам жок, баштапкы төлөмдү качан чогултам деп убактыңыздарды кетирбей, биздин агенттик аркылуу үй ала аласыздар. Баштапкы төлөм жөнүндө дагы бир айтып кетейинби? Эгерде сиз баштапкы төлөм чогултам дей турган болсоңуз, жок дегенде 2-3 жыл иштешиңиз керек болот. А 2-3 жылдын ичинде квартиралардын баасы азыркы бүгүнкү күндө сатып ала турган ценага эч нерсе таппайсыз. Көрдүңүзбү? Убакыттан уттурасыз и ошол эле учурда үйдүн баалары жылдан жылга өсүп кетет. Сизди күтпөйт бул первоначалка баштапкы төлөм чогултуп алсын, анан биз үй алышат дегендей андай жок. Себеби азыр дагы бүгүнкү күндө цена жакшы, рыноктогу цена жакшы, андыктан аракет кылып алсаңыздар болот. Бүгүнкү күндө вторичканын процентный ставкасы 22-23% болуп атат. Буга кандай адамдар ала алат? Эгерде Кыргызстандын жараны болуп, расмий түрдө иштесеңиз, 3 айдан аз эмес, ушул проценттүү ставка менен даяр кирип жашай турган квартира ала аласыз. Ал эми семейный ипотека деген бар, льготный ипотека. Ал ипотекага кандай адамдар туура келет? Эгерде сиздин балаңыз 7 жашка толо элек болсо, семейный ипотекага 6%дан алсаңыз болот. Семейный ипотека деген бул новостройкадан курулуп жаткан үйлөрдөн аласыздар и үй курулуп бүткөнгө чейин аны күтүш керек болот. Вторичканын проценттный ставкасы кымбат болгону менен аны ключун сразу колуңузга берет, кирип сразу жашасаңыз болот. Вторичканын бүгүнкү күндө рынок аябай жакшы, ценасы арзаныраак болгон 6-7 миллионго алганга мүмкүнчүлүк болгон үчүн мекендештерибиз токтоосуз вторичкадан үй алып жатышты. Ал эми новостройка жөнүндө айта турган болсом, новостройканын өзүмүн, бул жеке менин көз карашым боюнча айта турган болсом, именно курулуп жаткан местоположениясы дейлиби, андан сырткары сиз ал жерди алгандан кийин алыс болуп кала турган болсо, сизге эч кандай анын пайдасы жок. Анан новостройка, семейный ипотека алганда мекендештер, эмнеге сиздер жакынкы күндө бүтө турганды аракет кылып атасыздар? Негизи семейный ипотекабы, новостройкадан үй алганда эми казылып аткан кезинде ала турган болсоңор, силерге пайдасы чоң. Себеби силер ценасы арзан аласыздар. Ал эми сиздер курулуп бүтөйүн деп аткан 2026-жылы, 2027-жылы ыздана боло турган квартираны сиздер азыркы алган ценаңыздар өтө кымбат деп айта аламын. Себеби эртең сиздер үйдү алгандан кийин 5 жыл жашап, 3 жыл жашап сатам десеңиздер, сиздер азыр ошо бүгүнкү күндө сатып алган баага сата албайсыздар. Себеби рыноктун ценасы түшүп кетет. Сиздер ал жерде квадрат метрине карап саналат. Ушундай моменттер бар туугандар. Ошон үчүн новостройкадан үй алганда эми казылып аткан кезинде ала турган болсоңор, силерге пайдасы чоң. Себеби силер ценасы арзан аласыздар. Ал эми сиздер курулуп бүтөйүн деп аткан 2026-жылы, 2027-жылы ыздана боло турган квартираны сиздер азыркы алган ценаңыздар өтө кымбат деп айта аламын. Себеби эртең сиздер үйдү алгандан кийин 5 жыл жашап, 3 жыл жашап сатам десеңиздер, сиздер азыр ошо бүгүнкү күндө сатып алган баага сата албайсыздар. Себеби рыноктун ценасы түшүп кетет. Сиздер ал жерде квадрат метрине карап саналат. Ушундай моменттер бар туугандар. Ошон үчүн новостройкадан үй алганда кандай туура үй алыш керек? Эгерде эми казылып аткан болсо, 3 жыл күткөнгө убактыңыз болуп, аны как кийин пайдасын көрөм десеңиз, шашпай бүтө турган квартираларды алсаңыз сизге пайдасы чоң. Ошол эле учурда сөзсүз түрдө карап, кайсыл жерде жайгашкан, кийин ошол алган квартира мага пайдасы тиеби деген сөзсүз ушул моменттерди ойлонушуңуз керек. Себеби азыр биздин мекендештерибиз семейный ипотека менен аябай чеке жактардан үй алып атышат. Азыр билбеши мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө жылдар өтүп, ачкычын алгандан кийин мен ушундай жактан алып алдымбы үйдү деп өкүнгөндөр дагы болбой койбойт. Ал эми даяр үйдөн квартира алгандар, мисалы эски үйлөрдөн алып атат деп сындагандар дагы жок эмес. Антип сындагандын кереги жок. Себеби эски үйлөр эртең реновацияга кете турган болсо, сөзсүз түрдө ордуна жаңы үй түшөт. Анан азыр аны 2 жыл, 3 жыл күтпөй кирип жашап, ошол жерде документтерин бүтүрүп, убактылуу Россиянын территориясында документ жагынан
кыйынчылыктар болгон үчүн биздин кыргыз мекендештерибиз алып өзүбүздүн үйүбүздө жашайлы, өзүбүз туруктуу ишибиз баардыгы жакшы деп ошон үчүн алып атышат. Анан али күлүүчүн ал элек мекендештерибиз мен мынчадан алдым, мен айына мынчадан эле төлөйм деп аябай жазгандар көп. Бирок мен ичимен сен алган үйдүн кайсыл жерде жайгашканын жана ошондой эле ошол жерге барып жашаганыңда 2-3 күн ишиңе каттаганыңда анан кийин бирөөнү сындаш керек деп коем. Баягы айтат го, өзүнүн ситуациясын билбей эле башка бирөөгө сын айткан. Бул өтө туура эмес. Андыктан шашылгандын кереги жок. Алыңыздар, ошол үй сиздерге буйрсун, көчүп барыңыздар, жашап көрүңүздөр, анан кийин менин кардарларымды сындаңыздар. Себеби менин кардарларым эч качан утулган жок. Буюрса сонун жерден квартира алып жашап жатышат. Ипотеканы туура төлөө жөнүндө көп айтып келем Instagram баракчамда, YouTube каналымда. Билесиздер, мен ипотека алган кардарларым менен дайым кабарлашып, сүйлөшүп турам. Бирок сүйлөшпөй калган кардарларыбыз дагы жок эмес. Баарына жагуу өтө кыйын. Кээ биркилер бир нерседен өздөрүнчө таарынып калат, же болбосо үйдү алгандан кийин болду, дальше өзүбүз баарын билебиз. Азыр интернет тармагында көп информациялар бар. Ошолорду окуп, же болбосо чын эле вникать этип ушул системанын баардыгын толугу менен түшүнгөндөр дагы бар. Бирок эгерде сиз ипотека алгандан кийин аны туура төлөө жолдорун жакшы өздөштүрүп билип ала турган болсоңуз, сизге бул маалымат эч качан ашыкча болбойт. Ипотекасы бар ар бир инсанга каалайт элем, ипотекасы болушунча без переплата эртерээк төлөп бүткөнгө аракет кылышыбыз керек. Биз эмне үчүн ошол нерсени алдык? Ипотеканы эмне үчүн биз 20 жылга алдык? Эмне үчүн биз ошону эртерээк төлөп бүтпөшүбүз керек деген суроону сөзсүз түрдө ипотека алган адам өзүнө бериш керек. Бардык тараптан карап көрүш керек. Мисалы 10 000, 15 000 айына ашыкча салганга аракет кылыш керек. Мисалы консультацияга келип менден үй алган мекендештерге айтам, сиз ипотека алып атасыз, сиздин үй бүлөңүзгө айына канча доход келет, ошол доходтун эсебин чыгарып, ошого жараша арзаныраак үй алсаңыз, сизде мүмкүнчүлүк болот досрочный погашение 20 000, 30 000ден салганга. Ипотеканы жанагы 20 жылга биздин мекендештерибиз санап жазышат го комментарийге. Эгер сиз мынчадан болот экен, мынча төлөп калат экенсиңер деп. Ошондой переплаталарды төлөбөй кеткендин жолдору бир эле жолу бар. Ал сиз ар ай сайын досрочный погашение кылганга 15-20 000 акча сөзсүз түрдө бөлүшүңүз керек. Эгер сиз ошондой кылып бөлө турган болсоңуз, биринчи 3 жылдын ичинде сиз 15-20 жылды азайтып алгандан кийин мүмкүнчүлүгүңүзгө карап уже калганын төлөй берсеңиз болот. Биздин агенттик аркылуу үй алган мекендештерди айтайын. Бир кардарыбыз 20 жылга квартира алды. Анан 1 250 000 акча салышты. 15 жыл кыскарды, азыр 10 жыл калды. Эгер дагы бир 500-600 000 сала турган болсо, 5 жыл кыскаргандан кийин 5 жыл только основной долгу калат. Основной долг дегенде банктан алган эле суммасы калат, дагы переплаталардын баардыгы кыркылат. Ошондой кылып төлөшүңүздөрдү, ар бириңиздер ошондой төлөшүңүздөрдү мен чын дилимден каалайт элем. Себеби ипотеканы качан гана туура төлөгөндү билген адамдар 3 жыл сайын ипотекасын жабып, кайрадан жаңы ипотека алат. Эгер ипотека жаман болгондо, эгер ипотекадан эч кандай чындап эле ошондой чоң переплата болгондо, анда ал мекендештерибиз үй албай эле ипотекасын жаап бүтүп токтотмок. Ошон үчүн сөзсүз түрдө буну туура төлөгөндү ар бириңиздер билип, контролдоп, личный кабинет деген бар азыр. Мурда болсо кагаз түрүндө баардыгын көрөт болчук, азыр болсо личный кабинеттен канча жыл калды, же болбосо досрочный погашение кылгандан кийин график платежыңызды жаңыдан чыгартып, өзүңүздөр сравнить этип көрсөңүздөр болот. Мурда канча жыл алгансыздар, азыр канча жыл калды. Үй алган, ипотекага үй алган мекендештерибиз сөзсүз ипотекасын эртерээк жаап алышын мен чын дилимден каалаймын. Баарыңарды жакшы көрөмүн. Жылдын жыйынтыгы мени капа кылганы менен сиздерди капа кылбасын. Сиздер менен YouTube каналымда болгон үй алып берген кардарларыбызды чыгарып келдим. Баардыгыңыздарга ийгилик. 2026 жылы көптөгөн мекендештерибизди турак жайлуу кылабыз деген ниеттемин. Себеби проценттик ставкалар дагы түшүп атат, буюрса акырындап баардыгы ордуна келип атат. Ал эми биз үй алып берүүгө ар дайым даярбыз.